Сагынт ата жөнүндө айтып берсеңиз. Сагынт атаңыз өзү 1918-жылы 1-январда төрөлгөн. Киши эки документи болчу. Бирөөнү Караколдогу педагогикалык окуу жайын бүткөн, мугалимдик кесипти алган. Кийин Канттагы айыл чарба техникумун бүткөн. Эң негизги кесиби мугалим болчу. Агай мектеп менен байланышта болуп турасыздар. Ооба, мектеп менен да такай байланышта болуп турабыз. Сагынт атаңар ошол мектептин аты 2003-жылы коюлган. Ошондон бери мектепте окуган отличник балдарга, ударник балдарга, анан 4-класстын окуучуларына жылга стипендия берип турабыз. Дагы ата кесип улап, мугалимдик кесипти аркылап жүргөнбүз. Мен да кийин пенсияга чыктым, ошо мектепте иштеп жүрүп. Мектепте жетекчи болуп иштедим, 30 жылга жакын. Агай 9-майга карата кандай тилек айтып койсоңуз? Эми бул жеңиш майрамы деген 9-май бул абдан чоң майрам. Ушу майрамдык маанай дайыма сакталышын каалаймын. Баарыңарга рахмат айтайындар. Экинчи согуш болбосун, согуш дегенди айланып өтүп турсун. Жакшылыктар болуп турсун. Силер келечекте болгула. Өмүр бою согуш дегенди көрбөгүлө. Бул жеңиш майрамы мени дайыр сапар куттуктайм. Рахмат. Бизден Сагынт ата жөнүндө интервью алалы дедик эле. Бул Сагынт ата мектеби Сагынт атанын намын канча жылдан бери алып жүрөт? 2003-жылдан бери алып жүрөт. Ошол экинчи шайланган эл депутаттарынын коомдук кеңешинин 20-сессиясынын чечими менен ушул мектепке мурда Токтогул атындагы мектеп болчу, анан Сагынтай атындагы жалпы орто билим берүү мектеп болуп которулуп, ошондон бери Сагынтай атанын намын алып келет. Эже Сагынт ата канча жылдан бери директор болуп иштеген? Ал киши 1942-жылы согушка кетет, 1946-жылы келген экен. Анан 1947-жылы эле ошол мектепте директор болуп иштеген экен. 54-жылга чейин иштеген экен. Анан андан кийин ар кандай кызматтарда жүрүп, партиялык кызматтарда жүрүп, 1970-жылдан 83-жылга чейин мектепте башталгыч класстардын мугалими болуп иштеп, ардактуу иш алууга чыккан экен. Чоң рахмат эже.